Сузакта 24 жаштагы келин асынып каза болду. Анын жансыз денеси 23 апрелде кечинде сарайдан табылган. Бирок ата-энеси кызынын өз жанын кыйганына ишене албай турат. Кылмышты кылган өзү күйөө балам өзүнүн колунан келген кылмышта. Бул келип ошол убакытта кызым балдарына чай берген, бар жогун ырастап, кир жууп коеюн деп суу ысыткан. Бул ошол моментте келгенде кызым күйөө балам өзү эле өлтүрүп койгон. Арыга асып кеткенден кампага асып койгон. Аны эми асканда эптей албаган жакшы. Ылдый эле жерге асып коюптур. Жиптин биягы илмек мындай болуп, мынягын кыскан эмес. 3 бурчтуу эле жипке салып коюптур. Şu yerде эле өтүп калган, башка эч белгиси жок. Аны мен милиция келип ачканда көрдүм. Маркум Күнсулуу Эшботоева 16 жашында турмушка чыккан. Ал 5 баланын энеси болчу. Балдардын кичүүсү 1 жаш 3 айлык эгиздер. Күйөөсү өзүнөн 13 жаш улуу болгон. Ата-энесинин айтымында кызы андан көп кордук көргөн, бирок коркуу сезими ажырашпай жашоого аргасыз кылган экен. Болбоду, ажыратып болду, кетпейсиң балам, эми болду, жиштирам десем дагы, ошентип балдар ыйлап калса чыдабай калат эле. Анан алар ыйлап кирип келет эле. Ошентип жүрүп такыр ажырата албадым да. Ажырашка болбоду да, ошентип 2-3 жолу алып отурсам, алып кетип калып атты алдап. Эми кызым жашап калса керек 5 баласы менен десем, өлтүрүп кармады, коюшту да. Маркумдун кайын журту аларга коюлган дооматтарды четке кагат. Келиндин мындай кадамга барышы биз үчүн да табышмак дешет. Ошол эле учурда баарын тергөөнүн жыйынтыгы көрсөтөөрүн айтышат. Бул үй бүлө буга чейин очор бачар болуп эле жашап келишкен дейт. Эмне боласына алган биз билбейбиз, чындыгы билбейбиз. Бизге дагы табышмак ошол нерсечи. Аны баары эле эме кылып атат го, сот эме жанагы сойдуруштуу булар. Андан деле таза чыкты. Аны бизге да чындап табышмак болуп атат ал. Өзү жашоосу деле бир сонун жашашат эле. Анан кандай болуп кеткенин биз деле өзүнө түшүнбөй атабыз да, түшүнбөй калдык. Ал кыйналып деле бир жашоодон деле эме кылып тажай турган нерсе деле болуп эмес да өзүчү. Жашоосу жапжакшынака жашашчу экөө. Аталган окуя райондук милиция тарабынан каралып, жазык кодексинин өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен катталган. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ата-энеси кызынын өзүнүн өмүрүнө кол салуусуна анын күйөө баласынын күнөөсү бар экендигин билдирип милицияга арыз менен кайрылган. Азыркы учурда күйөөсүнүн же болбосо каза болгон келиндин күйөөсүнүн окуяга канчалык деңгээлде тийиштиги бардыгы тергөө иштеринин жүрүшүндө аныкталат. Учурда тергөө иштери улантылууда. Тараптардын дооматтарын милиция иликтеп чыгат. Азырынча юридикалык баа бериле элек. 5 балалуу келиндин ата-энеси тергөөнүн калыс жүрүшүнө да ишене албай турушат. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.